Таңзаардан Борбордук аянттагы өчпөй сотко колуна гүл көтөргөн улуу кичүү ата-бабаларды эскерип таазим этүүгө чогулду. Андан соң кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө салым кошкон инсандар эскерилип, аларга арналып Куран түшүрүлдү. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. Кыргыз эли өз тарыхы жана эгемен өлкөгө ээ болууга салым кошкон инсандары менен сыймыктанат. Алардын кадыр баркын, элине жасаган ак эмгегин баалоо учурдун талабы. Мындан улам аны келечек муунга эстетип туруу зарылдыгын иш-чаранын катышуучулары белгилешти. Дайым эскерип турушубуз керек да. Жаштарга көбүрөөк үйрөтүшүбүз керек. Ушул окуянын маанисин, мунун мааниси эмнеде турат? Жаштар көбү билбейт азыр. Мектепте да жакшы айтпай атышат, вуздарда да жакшы айтпай атышат. Ошолорду үйрөтүп койсок, жаштар дагы ушул күндө эскергенге сөзсүз түрдө катышыш керек, билиш керек, үйрөнүш керек деген сөздү айткым келет. Бул жакшы нерсе. Тарыхты билмейинче эртеңки кадамчылык кыйын. Мен ойлойм, жаштарыбыз, алтындай жаштарыбыз өсүп келатат. Кудай буйруса, тарыхка көз чаптырып, тарыхты изилдеп, анан алга карай өсүү ошо жаштардын тилеги болуш керек. Өткөн тарыхты эске салган ата-бабаларды эскерүү күнүн коомчулук, карапайым жарандардан майрам катары кабыл алып, бири-бирин куттукташты. Ата-баба эңсеп жеткен эгемендүүлүктү кадырлап барктап, билип жүрүү ар бир кыргыз жаранынын милдети. Ушундай турмушка келгенге, ушундай турмушту курганга, ушундай деңгээлге жеткенге башка дүйнө жүзүндөгү 182 мамлекеттин ичинде Кыргыз Республикасында өзүнчө бир мамлекет болгонуна салым кошкон инсандар бар. Булардын да демесин тарыхын биз билишибиз керек. Аны керек болсо мектептерде окутканга чейин аракеттенишибиз керек. Эскерүүгө арналган иш-чарага шаардагы мекеме ишканаларда активдүү катышып, тарыхый инсандардын айкелине гүл чамбар коюлуп эскерилди. Биздин мамлекеттин, Кыргызстандын түптөлүшүнө, ушул күнгө жеткиришине чоң салым кошуп келген, ушул күнгө бизди алып келген шаарыбыздагы ошол Алымбек датка, Курманжан датка, Искак Масалиев, Абсамат Масалиев, Искак Разаков аттуу биздин улуу инсандарыбыздын айкелдерине барып эскерүү кечелерин өткөрүп атабыз. Эске салсак, 2017-жылдан бери өлкөдө тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленип келет. Максат ата-бабалар баскан улуу тарыхты баалоо, алар басып өткөн кыйын жолду унутпай, муундан муунга сабак катары эстетип туруу. Буга байланыштуу жыл сайын бул күн мамлекеттик деңгээлде майрамдалат. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.